Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallah. Vessalâtu vesselâmu alâ şerefil enbiyâi vel murselîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in ve alâ men tebi'ahum bi ihsânin ila yevmiddin. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm hurmatli okuçular. Biz Muhtasarul Kudri atlı kitapten sabahımızda ulantudabız. Бардығымызға мағлұм болғандай біз иқрор кітабындабыз. Жаратқан Аллахым бүгінгі сабағымызды жеңіл қылсын, жана аны түшүнүп, аны менен амал кылуучулардан кылсын. Ошондой эле башка ага инилерибиз, эжеке карындаштарыбызга жеткирүүчү инсандардын катарына кошсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иза акарра ар-раджулу фи маради маутихи بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فالدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم. Adattagындай birinci süйлömdü sözme-söz kotorup alıp, andan keyin Kudayım buyursa süylöm içindeki manisini çeşmedöөгө kirişeli. Kitaptın yazıcısı al kişini Allah Teala meyrimine bölösün mintip aytat. Eğer de bir kişi ölüm oruğu menen orup atkan kezde özünün karızlar ekenligin moyununa alıp, al kişide den soluğu çın eken kezde karızı olsa, jana orup atkan kezde belgilүү sebepler menen, maalım sebepler menen moynuga жүктөлгөн karızları olsa, мына ошол ден солугу чын экен кездеги жана себептери маалым болгон карыздарлар өлүм төшөгүдө жаткан кезде мойнга алган карзыдан алдын турат. Урматтуу окуучулар, байкап турганыңыздардай бул жерде фи маради маутихи. Ушул маразул маут деп эмнени айтат? Бул тууралуу аалымдарыбыз бир канча пикирлерди айткан. Кандай бул маразул маутун хадды эмне? Мунун аныктамасы эмне дегенде, кейбir alımların көз карашы боюнча кайсыл оорунун себебинен көпчүлүк учурда адам баласы жанын таслим кыла турган болсо, мына ошол ооруду не дейт? Маразул маут деп аталат дейт. Кейбir alımlar айтат, кейбir alımlar мисалга Хиндия фатвасында келет, үйүнөн сырткары иштерин аткара албай турган деңгээлде ооруп кала турган болсо, мына ошол ооруду маразул маут ооруу деп аталат дейт. Жана башка дагы аныктамалар бар. Мисалга, мына өзүбүздүн китептерде дагы хашиясында толтура аныктамалары келет. Бирок китептерибиздин кээ-биринде жанагы биринчи айткан сөздү тандашкан болсо, кээ-бирлери Хиндия фатвасында келген пикирди тандаган. Айтор кыскасы бир адам шунтип жанагы жокоруда аталган аныктамага кирген ооруу менен ооруп жатат. Сырттагы иштерин кыла албай турган деңгээлде ооруп калган. Мына ушул адам ооруп аткан кезде эгер де башка бир кишиден карыздар экендигин мойнуна алса, мисалга мен ошонтип ооруп атып, эмне дедим? Мен Айдар экеден карыздармын дедим. Эми менин де 3 түр карызым бар дейли. Мисалга ошол ооруп аткан кезде карызымды мойнуга алган карызым бар. Ден соолугум чын экен кезде башка бирөөдөн карыздар алганым бар, ал белгилүү. Ошондой эле ооруп аткан кезимде белгилүү бир себептер менен, маалым себептер менен карыздар болгонмун. Аны бардык ошол адамдар эмне кылат? Мен жанымдагы айлана чөйрөмдөгүлөр эмне билишет. Күбөлөр бар ал жерде. Адамдар көргөн, мен ушундай сатып алганымды же башка нерсе кылганымды. Мына ушунда эми 3 түр карыз болду. Бири мойнума алганым, экинчиси ооруп аткан кезде белгилүү маалым себептер менен карыздар болгонум, үчүнчүсү бул ден соолугум чын экен кезде карыздар болгон. Мына ушулардын кимисин биринчи төлөш керек? Эң алдын кайсынысы турат десе, бул ден соолугум чын экен кезде карыздар болгон болсом, ошол менен жана ооруп аткан кезимде маалым болгон себептер менен күбөлөр билет, адамдар билет дегендей, мына ошондой белгилүү себептер менен эмне кылганмын? Карыздар болгон болсом, ошону биринчи төлөнөт. Ошон үчүн китептин жазуучусу эмне дейт? Фадайну сихати ва дайнул ма'руфу бил асбаби муқаддамун. Демек, ден соолугу чын экен кездеги жана маалым себептер менен ооруп аткан кезде маалым себептер менен карыздар болгон, бул жанагы жөн эле мойнуга алган карыздан алдын турат. Фа иза кузия ва фадула шай'ун минха кана фима акарра бихи фи халил марад. Эми
Kitaptın жазуучусу мынтип айтып атат. Жанагы себептери белгилүү болгон карыздарды төлөп бүткөндөн кийин, ден соолугу чынекен кездеги карыздарды төлөп бүткөндөн кийин, эгерде жанагы менин байлыгымдан мен карыздам деп кандайдыр бир нерсе ашыкча кала турган болсо, мына ошол ашыкча калган нерсени мен ооруп аткан кезде мойнума алган карызы ошол ашыкча менен төлөнөт дейт. Мисалга айталы, мен 100 сом карыздармын жалпы. Жалпы 100 сом карызым бар. Бул 100 сомдун 50 сомуну ден соолугум чын экен кезде карыздар болгонмун. 90 сомуна мен ооруп аткан кезде дары-дармек сатып алып карыздар болдум. 10 сомуну мен өзүм не кылдым, ооруп аткан кезде мен Айдарекеден карыздам деп мойнума алдым. Эми караңыз, менде 90 сомум гана бар. Ден соолугум чын экен кезде 50 сом bir кишиден карыз алдым. Ооруп аткан кезимде белгилүү себептер менен бирөөдөн карыз алдым. Дары-дармек сатып алып 40 сомго. Анан 10 сом мен мойнума алып аткан карыз бар дагы андан сырткары. Эми бул 90 сомду 50 сомуну буга 40 сомуну тиге бергенде эчтеке бул кишиге ашпайт. Булга ашпаган кезде бул кишиге эмне кылынбай, берилбей калат. Эң биринчи кимди төлөшүбүз керек экен? Биринчи эки кишини төлөп коебуз. Wa in lam yakun alayhi duyunun lazimatu fi sihhatihi jaza iqraruhu. Ал эми эгерде менин ден соолугум чын экен кезде карыздар болгон болбосом, анда мен мойнума алгандыгым дурус болот дейт. Мен карызым жок, такыр эч нерсе карызым жок эле. Анан жанагы өлүм төшөгүндө акыркы жолу катуу ооруп аткан кезимде мен паланчы кишиден карыздармын деп туруп мойнума ала турган болсо, мына ошол мойнума алгандыгым эмне болот? Дурус болот дейт. وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَ مِنَ الْوَرَثَةِ. Мына ушул маселеде мукаррула, мен кимнин пайдасына, кимни үчүн мойнума алган болсом, мына ошол киши мураскорлордон алдын турат дейт. Мураскорлорго караганда акылуураак болот дейт. Караңыздар, мен ооруп аткан кезимде өлүм төшөгүндө мойнума алдым да, мен Айдаракеден $1000 карыздармын. Менде башка такыр карызым жок. Анан менде эмне бар? Мен моюнга алган карызым бар. Мен ошо бойдон дүйнө салдым. Менде моюнга алган карызым бар. Ошондой эле менин мураскорлорум бар. Эмне экен? Жанагы Айдареке, мен кимден карызда болсом, мына ошол киши менин мураскорлорума караганда акылуураак болот. Жанагы $1000 кимге беришет? Ошол мен байлыгымдан Айдарекенин колуна тапшырышат. Себеби карыз мурастан эмне турат? Алдын турат бул маселеде. Wa iqrarul maridi li warisihi batilun illa ay yusaddiqahu fihi baqiyatul warasati. Ооруп аткан киши өзүнүн мураскорунун пайдасына бир нерсени мойнуна алган болсо, бул моюнга алгандыгы эске алынбайт. Бирок эгерде калган мураскорлор дагы бардыгы тастыктаса, чындап эле ушул кишиде ушул мураскордо аласасы бар эле десе, анда акыл кабыл кылынат дейт. Урматтуу окуучулар, Сөйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ыйык хадисинде айтат: "Ла васията ли варисин ва ла иqrara lahu bid-dayn." Мураскорго васият кылууга болбойт. Жана анын пайдасына бир нерсени мен андан карыздармын деп моюнга алууга дагы болбойт. Себеби мындай моюнга алган кезде калган мураскорлорго зыяны тиет анын. Ошон үчүн моюнга албайсың. Ансыз да эле анын мурастон үлүшү бар. Бирок ошого карабастан эгер калган мураскорлор бардыгы эмне кылышса, макул болса, бардыгы кабыл кылышса, тастыктаса, ооба чындап эле ушул кишинин буга бересеси бар десе, ошондо моюнга алып аткан кишинин сөзү кабыл кылынат. Себеби мураскорлор өздөрүнүн акыны таштоого, өздөрүнүн акылдан таштоого нелери бар? Укуктары бар. Жанагы бул моюнга алгандыгы дурус болгондон кийин тигилердин акыларынан кемип кетет да. Ошондой кылууга мураскорлордун эмнелери бар? Укуктары бар дейт. Wa man aqarra li ajnabiyyin fi maradi mawtihi thumma qala huwa ibni thabata nasabuhu minhu wa batala iqraruhu lah. Эгерде бир киши ооруп аткан учурда, маразул маут болгон кезде бөтөн кишинин пайдасына мойнуна алды. Андан кийин айтты: "Ошол киши менин уулум" десе, анын уулу экендиги такталат, теги ошол моюнга алган кишиден жазылат да, жанагы моюнга алган карызы не болот? Жоюлуп кетет дейт. Башкача айтканда, бир киши бир бөтөн эле теги белгисиз болгон, теги белгисиз, кимдин баласы, ким, ал эч нерсеси маалым эмес. Анан ошол кишиге мынтип айтып атат да: "Мен мына ушул жигиттен 1000 сом карыздармын" деди.
Je mına uşul buyum palançı jigitniki dep moyunga aldı. Uşul moyunga algandığı durus bolot. Birok bul kişi oşol menle toktop kalbay sözünü ulantıp aytıp atat. Huwa ibni, bol jigit menin oğlum deydi. Tegi belgisiz bir kişini men oğlum dep jatat. Ana şariattın erecesi boyunca janağı balan tegi. Uşul moyunga alıp jatkan kişiden жазылат da bunun oğlunun katarına koşulat. Anı üçün bir nesini moyunga aldı da men undan karızdarmın je mına buyum munuku dedi de o. Oşol aytkan sözü emne bolat, joyulup ketet. Aytbaganday olup kalat. وَلَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَبْتُلْ إِقْرَارُهُ لَهُ. Eğer de bir bütün ayalдың paydasına moyununa alıp, andan keyin oşol ayalga üylene turgan bolsa, moyunga algandığı ne bolbay, joyulup ketpeydi deydi. Taqtab aytkanda, misal aytalı, mına Jumadil Şeyh mintip aytıp atat. Men Fatima'dan 1000 so'm qarızdarmın deydi. Men Fatima'dan 1000 so'm qarızdarmın. Fatima bütün ayal. Bol moyunga algandığı durus boldu. 1000 so'm qarızdar ekendigi taqtaldı. Birok keyin oşol Fatimaga üylöndü. Ököyün ortasında nikah kıyıldı o. Aldın ala moyunga algan nersesi emne bolbay, joyulup ketpeydi. Sebebi moyunga algandan keyin, moyunga algandan keyin anan emne üylönüp jatat. Oşonduktan bul maselede emne bolboyt. Janağı moyunga algandığı emne joyulup ketpeydi. Joyulup ketpeydi. Al emi birinci misalda, murunku misalda karsanız menin oğlum degende moyunga algandığı joyulup kettiler da. Moyunga algan joyuldu. Sebebi aljede moyunga algan kezde koş boylu bolgon wagtda, жаңы koş boy oşol balanın apası koş boylu bolgon wagtga teşeli bolup kalat. Oşol nersege tayanat. Anda moyunga alууdan murun bul munun uulu bolgon, anan keyin uulunun paydasına emne kıldı? Moyunga aldı degen söz bolot. Biz ne dedik murunku süydömdө? Muraskoruna moyunga alsa ne bolboyt? Bolboyt. Muraskorunun paydasına moyunga alууga bolboyt dedik ele. Oşonda birinci misalda oşol sebepten moyunga algandığı joyulup ketti. وَمَنْ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ وَمَاتَ فَلَهَا الْأَقَلَّ مِنَ الدَّيْنِ وَمِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ. Eğer de bir kişi özün ayalını marazul maut eken kezinde, ölüm töşegünde jatkan kezde ne kıldı? Ayalını talak kıldı. 3 talak kıldı. 3 talak kılgandan keyin anan ayalının paydasına bir qarızdar ekendigini moyunga aldı. Men uşul ayaldan qarızdarmın dep ошо ойдон dünya saldı. Emi bul jerde emne bolat? Falahal aqalla minad dayni ve min mirasiha minhu. Qarayız. Murası var, bul ayalının murası var. Jana ayaldın paydasına bul kişi bir neseni bir summany moyunuga alıp ketdi da. Men bundan qarızdarmın dep. Kimisi az bolsa mına oşonu ayal emne kılat? Alat. Oşonu gana alat. Andan başkasını ne kılbayt? Alalbayt. Aşıkçasını alalbayt. Ağzını alalat, köyünü alalbayt. Sebebi bul jerde emne sebepten mınday kılabız? Emne sebepten uşul ayla kollanılat. Sebebi erkek menen ayal bul jerde kelişip alıştırgan boluşları mümkün. Kantip. Misalga mınday karasa ayal eğer ayalı boydan jüre verse murası 100 so'm. Emi ajırashkandan keyin eğer de anın paydasına bir neseni moynuga alsa 1000 so'm alasa bolup kalat. Mına oşondoy doomotko kalуудun neri var? Bul ökөөbü bir doomotko kalуудun ıhtimalı var da. Ökөөbü kelişip algan boluşları mümkün degen doomot var. Orun alışı mümkün. Bayanғы doomot bola turgan orunlardan saklanış керек de. Mına oşol sebepten alımlarыбыз aytat, oşol ökөөbünün biri anık, azı anık deydi. Oşol azını emne kılsın, alsın deydi. Azını alууga akıllı bolat deydi da. Birok bul dagın eğer de talak ayaldın razıçılığı men bolgon bolsa. Ayal özü talak suraganda. Al emi eğer de ayal talak surabay ele köyü talak kılgan bolsa, anda ayal nemeni qarızda albayt, janağı murasını alat. Kança summa bolsa, kança köp bolsa dagın oşol murasını alat. Al emi janağı vasiyat kılsa anın paydasına, canın paydasına moyunga algan bolsa, anda al batıl olup ketet deydi. وَمَنْ أَقَرَّ بِغُلَامٍ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ ابْنُهُ وَصَدَّقَهُ الْغُلَامُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِيرَاثِ. Eğer de bir kişi tegi belgisiz bolgon bir balanı, bir jigitти, kayrılıp mintip aytıp atar. Mına uşul kişi menin uulum deydi.
Эми моюнга алган кишинин жашын карасак, анан бул баланын жашын карасак, бул ушул сыяктуу киши мындай балалуу болуудун неси бар? Ыктымалы бар. Балалы шундай балалуу болууга неси бар? Жашы совпадат кылат. Ушул жаштагы киши, ушул жаштагы бала шундай жаш балалуу болуусу мүмкүн болсо, васаддакахул хулам, жанагы жигит дагы муну эмне тасдыктап атат. Чындап эле бул менин атам десе, сабата насабуху минху. Теги мына ушул моюнга алган кишиден жазалат. Эгер канча бул оруп жаткан абалда моюнга алган болсо дагы. Жана эгерде өлсө, калган мураскорлоруна ошол мураста не болот? Шерик болот. Кыскасы калган мураскорлор сыяктуу бул да эле эмне алат? Мурас алат дейт. Ва яжузу иқрару ражули бил валидайни ва заужати вал валади вал маула. Эркек бул менин атам, бул менин аялым, бул менин уулум, бул менин кожоюнум деп моюнга алса болот дейт. Түшүндүңүзбү? Эгерде бир адам өзү айтып атат да, бул менин атам, же бул менин аялым, бул менин апам, шул сөздөрдү айтса, эмне экен? Мүмкүн дейт. Ва юкбалу иқрарул мар'ати бил валидайни ва заужи вал маула. Аялдын моюнга алууну, аял айтса, бул менин ата-энем, мына менин күйөөм, же бул менин кожоюнум десе, ал дагы кабыл кылынат. Вала юкбалу иқраруха бил валади илля юсаддикаху заужу фи залик. Аял бул менин уулум деп мойнуна алса кабыл кылынбайт. Бирок кабыл кылынат эгерде күйөөү тастыктаса, ооба бул чындап эле ушунун эмнеси деп, уулу деп. Ушул өзү төлөгөн, ушул биздин уулубуз деп айтса, ошондо кабыл кылынат. Ау ташхада би виладатиха кабилатун. Же ошол аялдын өзүнүн төлөгөндүгүндө жанагы акушерка аял күбөлүк берсе, чындап эле ушул аял төлөдү десе, ошондо дагы эмне кылынат? Кабыл кылынат. Ва ман акарра бинасабин мин гайрил валидайни вал валади мислул ахи вал амми лам юкбал иқраруху бин насаби. Ал эми эгер кайсы бир киши дейт, ата-энеден башка, уулдан башка текти моюнга алса, мисалга бул менин бир тууганым, бул менин байекем, же түштүктө айтканда бул менин амеким дей турган болсо, лам юкбар иқраруху бин насаб. Бунун насаптагы болгон, тегине болгон моюнга алуусун кабыл кылынбайт. Кабыл кылынбайт. Кайсыларды кабыл кылат экенбиз? Ата-эне, аял, уул, кожоюн. Анан бул менин бир тууганым, бул менин агам, иним десе жарабайт. Кабыл кыла албайбыз. Эл билбейт, ушул эле айтып атат да, бул менин бир тууганым эле деп. Фа ин кана лаху варисун ма'руфун карибун ау баидун фа хува аула бил мираси минал муқаррилах. Эми караңыз. Бир адам айтып атат, мына менин бир тууганым же агам же иним деди да. Кийин ошол киши өлдү. Буну айттык да, ушундай мойнуга алды да, алганда кабыл кылынбайт дедик. Ошондон кийин эгерде моюнга алган кишиде бул моюнга алынган жанагы бир тууганы менен жанагы байкесинен башка мисалга мурасколору боло турган болсо, жакын тууганы бар, алыс тууганы бар болсо, алар мурас алууга татыктуураак болот бул кийинки кишилерден. Эч ким тааныбай, кийин эле бул менин бир тууганым деп айтылган кишиге караганда не болот? Татыктуураак болот. Мисалга караңыз. Айталы Айдареке айтып атат. Айдареке айтып атат, мына ошол Зайд деген киши бул менин бир тууганым дейт. Бирок эч ким билбейт аны. Ошол сөздү айтты да, Айдареке ошондон кийин кайтыш болуп кетти дейли. Эми карайбыз, Айдарекеден белгилүү бир байлык калган да. Белгилүү байлык калган. Бирок Айдарекенин жакын жанагы кишиден сырткары Зайдтан башка бир ага немелери бар. Белгилүү бир жакын же алысыраак туугандары бар. Эми Айдарекеден калган байлыкка мынау Зайдка караганда тигилер татыктуураак болот. Алар мурас алат. Мурасыны ал кишилер алып кетет. Fa in lam yakun lahu warisun istahaqqal muqarru lahu mirasahu. Ал эми эгерде Айдарекеде жанагы баладан башка мураскорлору жок болсо, анда бул киши мурасын алууга акылуу болот дейт. Wa man mata abuhu fa aqarra bi akhin lam yathbut nasabu akhihi minhu wa yusharikuhu fil miras. Эгерде бир кишинин атасы өлүп, анан ал киши, мына киши менин бир тууганым эде деп моюнга алса, теги булардан жазылбайт дейт. Бирок мураста экөө шерик болушат. Мындайча айтканда Зайд деген киши айтасы өлгөндөн кийин айтып атат. Мына Бакыр менин бир тууганым дейт. Теги булардан эмне болбойт? Жазылбайт. Зайдтын атасынын фамилиясыга жазылбайт. Бирок жанагы атасы өлгөндүктөн экөө тең эмне алат? Мурас алышат. Себеби эмне үчүн алышат? Себеби бул киши
Бул мураста шерик болгондугу мейли өзү гана жанагы моюнга алып жаткан киши өзү гана мураскорбу же болбосо аны менен бирге башка мураскору дагы барбы? Айтор жанагы киши мураскор болуп эсептелет, бирок ошол моюнга алган кишинин үлүшүнүн жарымын алат. Башкасына бул сөзү не болот? Таасири бул моюнга алгандыгы башка мураскорлорго таасирин тийгизбейт. Ошол моюнга алган кишинин өзүнүн мурасына гана эмне болот? Таасирин тийгизип, анын жарымысын алып коет. Allah razı olsun. Mına uşul жерде iqror kitabimiz büttü. Jaratkан Allah'ım bardığımızga tuğra түшүнүк берсин. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh.